Anas bin Malik radıyallahu anhu rivayet kılgan hadis var. Abu Talha деген sahaba olgan. Бұл оқияны көйлі оғасыздар. Бұл кіші ошол Мадина шаарында ең көп құрма бақ ушул кишиде болгон. Ең чоң құрма бақ ушунуку болгон. Анан Кур'анда аят түшөт. Ал құрма бақтын аты Байруха болгон да. Байруха деген құрма бағы болгон. Аллах Таала bir аят түшүрөт. Ал аятта мынтип айтылат. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sizler özüңөр эң жакшы көргөн нерсени Allah Taala'nın жолуна жумшабайынча эч качан жакшылыкка, бейишке жете албайсыңар дейт. Ар бир адам өзү жакшы көргөн нерсеси бар да. Ошону эң жакшы көргөндү дейт. Бул аят түшкөндө ар түрдө сахабалар ар нерсени берген. Бири сахырды жакшы көрөт экен, сахыр берген, бири дагы бир нерсени жакшы көрөт экен, аны берген. Бирок Абу Талха радıyallahu anhu Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанына келет. Пайгамбардын жанына келип атат: "Я Расулаллах, Аллахтын элчиси, Аллах Таала ушинтип айтыптыр. Силер бейишке жете албайсыңар, Аллахтын рахматына, мээримине жете албайсыңар, жакшы көргөн нерсеңерди Кудай Тааланын жолуна жумшабайынча" дептир. "Ва инна ахабба амвали иlayya байруха." Менин эң жакшы көргөн байлыгым бул менин курма багым дейт. Өтө чоң болгон, өтө чоң кирешеси бар болгон да ал курма бакта. Канча миң дарак болгон анын ичинде курма. "Ва аннаха садакатун аржу бирраха ва зухраха." Мен ушул бакты Кудай Тааланын жолуна койдум. Вакыф кылдым Кудай Тааланын жолуна. Эми мунун жакшылыгын Кудай Тааладан күтөм, келечекте мен үчүн камдоо болсун дейт. Дегенде пайгамбарга кайра сөзүн улантып айтат: "Фадаха я Расулаллах айна шиит." Аллахтын элчиси каалаган жерге койгон дейт. Мындайча айтканда, мискиндер үчүн десең мискиндерге бергин. Жетимдерге десең жетимдерге бергин дейт. Кыскасы түшкөн кирешени каалаганыңа бере бер дейт. Каалаган жагыңа иштете бер дейт. Деп ушинтип коюп кетет, урматтуу агайындар. Караңыз, бир аят түштү. Сахабалар дароо эмнеге шашты? Дароо ошол заматта аны практикага айландырышты. Азыр биз бул аяттарды, урматтуу агайындар, бардыгын билебиз. Ошондуктан биз бул нерсеге көбүрөөк умтулушубуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламнын bir hadisiga токтолуудан алдын bir нерсени айтып кетели. Пайгамбар мынтип деген bir суроо бар да: "Ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi." Силердин дейт, кимиңерге мураскорунун байлыгы өзүнүн байлыгына караганда сүйүктүүрөөк дейт да. Мураскорунун байлыгы өзүнүн байлыгына караганда жакшы көрөт, өзүнүн сүйүктүүрөөк дегенде бардык ошо сахабалар пайгамбардын жанында отурган ким болсо айтышат да, бардыгыбыз эле биз өзүбүздүн байлыгыбызды жакшы көрөбүз. Эч кимибиз үчүн мураскорубуздун байлыгы бизге өзүбүздүн байлыгыбызга караганда сүйүктүүрөөк эмес. Биз өзүбүздүн байлыкты жакшы көрөбүз дейт. Мураскорубуздун байлыгын жакшы көрбөйбүз дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эмне дейт? "Fa inna malahu ma qaddama wa malu warisihi ma akhara." Өзүнүн байлыгы бул алдын ала Кудай Тааланын жолуга жумшаганы дейт. Ал эми кайсыны калтырып кеткен болсо бул дүйнөдө, ал мураскорунун байлыгы дейт. Эми ойлоп көрөлү, биз азыр кайсы байлыкты жакшы көрүп атат экенбиз? Өзүбүздүкүнүбү же мураскорубуздукуну? Биздин доордо биз өзүбүздүкүн эмес, мураскорубуздукун жакшы көрөбүз. Байлыкты камдап калтырып кетебиз, андан кийин ал эмне болот биз билбейбиз анысына. Ошондуктан урматтуу агайындар, айта турган сөз, Кудай Тааланын жолуга кимде мүмкүнчүлүгү бар? Балким bir адамдын мүмкүнчүлүгү бар, балким 10 адамдын мүмкүнчүлүгү бар. Ошол мүмкүнчүлүккө жараша ар бир адам, балким 10 киши чогулуп туруп бир жетимкана куруп койсок сооп болот. Бир жолду жасап койсок сооп болот. Ушундай жакшы иштерди көп жасайлы.